Самат Кыштабекович, суроолоруңуз барбы? Суроолор бар. Кайрылуучу тарапка. Иә. Бар. Бериңиз. Максат Нуруллович, бул карап чыгуу процесске түздөн түз катышкан жана чечим кабыл алууда кызыкчылыктар эске алынган адамдардын да укуктары бузулушу мүмкүн деп эсептейсизби? Анткени эми кайра кароо кызыкчылыгы түздөн түз кызыкчылыгы бар адамдардын дагы укуктары бузулушу мүмкүн да. Мен суроону түшүнгөндүгүмдү кайталап койсом болобу? Кандай туура түшүндүмбү? Ооба. Сиз айткандай ошол сотко мурда ошол биринчи, экинчи, үчүнчү инстанцияларда катышып келген жарандардын дагы, мисалы катышпаган жарандар арыз берген болсо жана ал карала турган болсо, алардын укуктары бузулуп калышы мүмкүнбү деген суроону берип атасызбы? Түздөн түз таасири бар. Ошол адамдардын соттук коргонууга болгон же сот мыйзам жана сот алдында бирдей болгон укугу ошол сотко кайрылууда алар чечим чыгарылат ошол тараптардын ортосунда. Андан кийин ошол жарандык процессуалдык кодексинде апелляциялык тартипте кайрылууда ишке катышпаган жарандардын дагы эгерде алардын укуктарына жана милдеттерине карата чечим чыгарган болсо, апелляциялык тартипте даттануу укугу каралып жатат да. Ошондо деле биринчи инстанциядагы сотко катышуучулардын укуктары бузулат. Азыркы логика менен ала турган болсо бузулат да андачы. Бирок ошого карап мыйзам чыгаруучу орган апелляциялык тартипте, апелляциялык чечим чыккандан кийин кассациялык тартипте аларга деле укук берилип атат да. Бул мындай негизинен процессуалдык жарандык процессуалдык кодексинин мындай мыйзамды түзүү логикасында жаңы ачылган жагдай же жаңы жагдайлар боюнча каратуу деле соттук коргонууга болгон инструмент катары адамдардын укугун кепилдиктей турган болсо, биринчи, экинчи, үчүнчү инстанцияда каралгандай эле укук жүзөгө ашырылышы керек да. Бирдей болушу керек баардык этаптарда. Жаңы ачылган жагдайды калтырып коюп анан башкаларга мүмкүнчүлүк берген бул мындай оор бир мындай себептерди же негиздемелерди алып негиздемеси жок деп эсептейм. Дагы сурооңуз барбы? Экинчи суроо. Бериңиз. Сизде ошо ачылган жагдайлар, жаңы жагдайлар боюнча практикаңызда негизинен ошо сотко түшкөн, сотко кайрылууда мөөнөттөрүн ошо сактоо негизинен 1 айлык мөөнөттө каралыш керек да. Кабыл алынган. 3 айлык деп турат да. Жок, негизи баягы кароо жөнүндө сунуштума келип түшкөндөн 1 айлык мөөнөттө кабыл алыш керек да. Ошол мөөнөттөр кандай сакталабы азыр? Көп, мисалы үчүн ошол жогорку соттун пленумунун бир токтомдун долбоору бар экен. Ал жерде көп ошондой бир проблемалар келип чыккан, проблемалар жазылган экен, бирок кабыл алынбаптыр да. Ошондой сиздин практикаңызда кандай азыр? Мен эгер суроону туура түшүнгөн болсом, эгерде ошол кайрылуучу тарап сотко жаңы жагдай же жаңы ачылган жагдайлар боюнча арызды сотко, биринчи инстанциядагы сотко бергенден кийин ошол жаңы жагдай же жаңы ачылган жагдай боюнча карай турган сот же соттук коллегия мыйзам боюнча ошол жаңы жагдайды же жаңы ачылган жагдайда акыркы чечимди чыгарган сот карайт. Эгерде биринчи инстанциянын, экинчи инстанциянын чечимдери бирдей чыгып, бир пикирде болуп, анан жогорку кассациялык инстанция бузуп кое турган болуп, жаңы чечим кабыл алса, анда жаңы жагдай боюнча ошол архив биринчи инстанцияда болгон үчүн арыз ал жака түшүп, анан кассациялык инстанцияга келип карайт да. Анда мисалы процедуралык маселеде сроктору кечигет, сроктору узарат деген ойду айтып аткан болсо, ал эми ички нерсе да, бирок сотко кайрылуу укугу бул мен пикиримде башка. Экинчи суроо, үчүнчү суроода негизинен каралып жаткан иш ошол кайтадан жаңыдан ачылган жагдай болуп, конкреттүү учурда иштин материалдары менен арыз ээси бергенде ошол документтерди эске алуу менен чечет да, туурабы? Жаңы кайтадан ачылган жагдай болобу эсептелеби же жаңы ачылган жагдай болуп эсептелеби? Ошо негизинен ошолордун мүнөздөмөсүн эске алуу менен соттор ошо чечим чыгаргандан кийин пайда болгон юридикалык маанилүү фактыларды айырмалоо маселеси кандай азыр?
негизи кандай айырмалап соттор кабыл алат? Эми арыз келип түшкөндөн кийин ал боюнча ушул процессуалдык кодексте көрсөтүлгөн өзүнүн ыйгарым укуктарынан пайдаланып сот өзү аныктайт, ага эч ким кийлигишпейт. Арыз берсе эле сөзсүз түрдө жаңы ачылган жагдай бар жана ал боюнча тараттандыруучу чечим кабыл алат деген максат жок. Рахмат, башка суроом жок. Да, сурай бериңиз. Урматтуу Максатбек Мергенбаевич, жанагы сиздин кайрылууңуз жанагы Ноокат райондук сотунун чечими ошого ошо үчүн пайда болду да, туурабы? Ооба. Бул ошо Ноокат райондук соттун чечимин областной сот карадыбы? Илердин арызы боюнча. Анан эмне себеп менен жыйынтыгы кандай болду? Барбы сизде маалымат? 2025 жылдын 20 январындагы Ноокат райондук сотунун аныктамасын апелляциялык тартипте Ош областтык сотуна ошол арыздануучу тараптан даттануу көрсөтүлгөн. Ош областтык соту 2025 жылдын 10 апрелинде аталган даттанууну карап чыгып, Ноокат райондук соту туура, мыйзамдуу жана негиздүү чечим чыгарган деген пикирге келген. Жана ал дагы ошол эле Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексинин 376 беренесиндеги ошол жаңы жагдай жана жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишке катышкан гана тараптар арыз бере алат. Ал эми эгерде алар катышкан эмес болгон болсо, анда арыз бере албайт деген юридикалык аныктамага келген. Кассациялык тартипте карала элек да? Кассациялык тартипте дагы жазышкан, бирок кассациялык инстанция биздин өтүнүч Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту тарабынан кабыл алынгандыгына байланыштуу ишти азыр токтотуп турат. Дагы бир маселе бар экен. Тиги негизи сиз берген материалдардын ичинен толук түшүнүксүз болуп атат да, дагы бир нерсе тууралуу. Тиги жанакы кичүү иниси тууралуу болуп атса керек. Тиги нотариус баш тарткан, тиги арыз алуудан. Ошо мураска неме? Мага ушул Ноокат райондук соту 20 январда чыгаргандан кийин келишкен да, мен ага чейин процесстик иштерине катышкан эмесмин. Биздин конституциялык укугубуз боюнча караштырып берет элечи. Билбейт экенсиз да? Ал боюнча билбейм. Дагы сурооңуздар барбы? Менде анда дагы бир суроо бар сизде. Мына түшүнүп атасыз да, биз карап аткан берене бул деген мурас ишине гана тиешелүү эмес. Сиз келтирип атасыз да. Ооба. Мына бир туугандары, бир тууган карындаштары, немелери дагы ошол арыз берген деп туурабы? Жана жаңы же кайрадан ачылган жагдай боюнча арыз берген, бирок иши каралган эмес депчи. Бирок сиз түшүнүп атасыз да, бул берене, бул мурас ишин гана мындай жөнгө салбайт. Бул негизи бардык шарттарга тиешелүү. Кийин кандай деп ойлойсуз ошонун мындай ошол жөнгө салуу күчү ушул берененин кандай таасирин тийгизиши ыктымал? Сиз түшүнүп атасызбы суроону? Да, кандай тийишип атат? Мына бир сиз мына адвокат катары бир чечимге келдиңиз. Анан кийин ошол соттун чечими эч кандай туруктуулукка ээ болбой эле, улам бирөө келип эле, азыр эми мурас иши боюнча эми эле айттык да, бул эми бир туугандары болчу деп. Эммели башка иштер боюнча. Эгерде муну мындайча айтканда бул эшикти ачканда анда бардыгын ачыш керек деген сөз. Ооба. Туурабы? Анан келип алып эле сиздин ишиңизди жаңы жагдай болобу, кайрадан ачылган жагдай болобу деп эле анан улам бузуп эле 10 жылдап анан кийин артынан жүрө берсеңиз. Же ошол немеге мындай көз карашыңыз кандай ошол негизи? Кандай деңгээлде, кандай тартипте, кайсыл ошол немеге чейин, бир чекке чейин бул эшик ачылыш керек ошол. Башка катышуучуларга эмес. Сиздин оюңуз боюнча. Негизинен биздин сот системасынын жана соттордун процессуалдык жанагы сурокторун көпчүлүк адамдар ошолорго боюнча анан мамлекеттик кызматтар жогорку кеңеш дагы ошол суроктору боюнча анан тезирээк эффективдүү жыйынтык берип адамдарды
мындай маселесин чечип берүүнү көздөйт. Ошого карабастан бирок негизи сот иши адилеттүү болушу керек деп ойлойм да. Эгерде азыркы турган деле жаңы жагдай жана жаңы ачылган жагдайлар боюнча ошол ишке катышкан эле тараптар деле тиешелүү түрдө арыз бере турган болсо, ал процесс кайра эле уланышы ыктымалдуулугу бар да. Анан азыркыга чейин ошол практика жүрүп келатат. Катышуучу болгондордун ичинде делечи. Ошого байланыштуу эгерде ошо жаңы жагдай боюнча кайра кароого негиз боло турган жана сот адилеттүү чечимге жетише турган жагдай болсо, албетте аларга мүмкүнчүлүк бериш керек. Сроктор, мөөнөттөр адамдын сот адилеттүүлүгүнө жетүүгүдөн бийик турбайт деп ойлойм да. Түшүнүктүү позицияңыз. Да. Бериңиз. Максатбек Мергенбаевич, мына азыр 376 берене жөнүндө сөз болуп атат, Эгерде мисалы дейм да, өзгөрүлүп калса, ушул берене бөлөк ушул главада 41-главада каралган да, ушул кайрадан кароо деген маселе. Бөлөк беренелерге таасир этеби же этпейби, кандай дейсиңер? Ушу байланыштар барбы же жокпу? Эми негизинен жаңы жарандык процессуалдык кодекс тартибинде каралган иштердин баарына эле таасир этет. Жок, ошого мындай мисалы үчүн өзгөрүлүп калса, мындай Башка беренесине аларды өзгөрүш керекпи сиздин оюңуз боюнча? Эгерде өзгөрүп калса дейм да. Анда главанын баарын карап чыгыш керекпи же кандай дейсиңер? Же ушул өзүнчө эле мындай бир 376 берене мындай бир өзгөрүүгө эме болсо, калган беренелерге тиешеси жок болобу? Оюңар кандай? Мен ошол жакты карабапмын чындыгыначы. Сөздүн маңызын түшүндүңүз да, Түшүндүм. эмне болуп атат? Себебиден кайрылуучу тарап деген, ал деген силер адвокат болгондон кийин, юрист болгондон кийин толук түшүнүп турушуңар керек. Эгерде бир эле беренени сизде коюп атсаңар маселени, берене боюнча, дагы кайсы беренеге таасирин тийгизиш ыктымал? Түшүндүм. Значит, силер кайрылганда эмне кылышыңар керек? Изилеп Силер деген баардык немелерди байкап чыгышыңар керек. Мунун жыйынтыгы кандай болот? Жыйынтыгында кайсы немеге кандай таасирин тийгизиш ыктымал? Ошон үчүн неме эткенде өзгөрүүгө себеби деген бир эле берене жатпайт да анда, туурабы? Баары бири-бири менен байланышта да, тыкыз байланышта. Башка суроо жокпу? Бериңиз. Бериңиз. Курматтуу Максатбек Мергенбаевич, сиз адвокат болгондуктан мен сиз адвокат катары тактап бир сиздин мамилеңизди, оюңузду тактайын дедим эле ошол маселе боюнча. Мына сиздин талаптарыңыз ошол жана каралып аткан ченемдин ошол кассациялык түрдө каралып аткан убакта ишке катышпаган субъекттердин укугу чектелип атат деп турабы? Ошондуктан ушул деңгээлде, ушул этапта сиз алга мүмкүнчүлүк бериш керек деп атасыз, туурабы? Анда мындай суроо да сизге. Мына биринчи, экинчи инстанцияларда баардык иштер каралып, баардык жагдайлар такталып, мыйзамдуу түрдө соттун чечими күчүнө кирди деп санайбыз, туурабы? Ал жерде иш каралып атканда бүт жагдайлар, доматтардын баары текшерилген, мыйзамдуу түрдө текшерилген, аларга баа берилген. Анан неге кассациялык инстанцияга келгенде ишке катышпаган адамдар өздөрүнүн доматы менен жаңы жагдай болобу же жаңы ачылган жагдай болобу кайрылып атат. Ошолорду текшербей туруп, текшерилбеген фактыларды ошол сот чыгарып аткан сот органы сиздин оюңуз боюнча кабыл алып, анан ошол чечим туура болот деп санайсызбы, адилеттүү болот депчи? Далилденбеген, такталбаган, текшерилбеген жагдайлар боюнча кандай дейсиз? Азыр деле эгерде катышпагандарды эске албай катышкандардын айта турган болсок деле, жаңы жагдай боюнча иштери каралып атат, чечимдер бузулуп атат. Кеп азыр ишке катышкандар жөнүндө кеп жок. Ишке катышпай калгандар, алардын кызыкчылыктары козголгон деп атпайсыздар, туурабы? Ошолордун алар айтып атат, мына момундай жаңы жагдай бар. Биз ишке катышпай калдык. Ушуларды эске алып туруп
бизге ишке кайра карап берилет деп атат, туурабы? Ал эми сот эгерде бул жагдайлар, ошол келтирилген дооматтар, ушу ишке катышпай калган адамдардын дооматтары текшерилбесе, мыйзамдуу түрдө баа берилбесе, аларга кантип кассациялык инстанциядагы сот баа берет деп ойлойсуз? Жок, Ошол жаңы жагдай боюнча кассациялык инстанция карабайт. Акыркы өзүнүн чечимин кайра карап чыгат. Биз ушундай чечим чыгардык элек, ошонун ичинде мындай азыр жаңы жагдай деп мына далилдерди берип атат. Ошол мындай чечимди өзгөртүүгө мындай негиз болобу деп ошол карайт. Аны карай элек чечимин карабайт. Туура. Мен сизге сөздүн төрүн түшүнүп атасызбы? Преюдиция дегенди билесизби сиз? Преюдиция дегенди. Ошо преюдицияның талаптарына туура келеби ушул маселе? Аны билбейт экенмин. Билбейтпиз. Ошо преюдицияны карап көрсөңүз, ошо преюдицияның талаптарына туура келеби, ошону сиздин эмеңизди билейин дегем да. Мейли, анда рахмат сизге. Башка суроо жокпу? Отуруңуз.